Урматтуу көрүүчүм, сыртта канчалык жайдын аптаптуу ысык болбосун, 5-чи канал менен биргеликте сиздерге жагымдуу маанай тартуулайбыз. Студиябыздын мейманы дагы бул жолу эсиңизге салып өтөлү. Ырыс аткаруучу, көп кырдуу талант Талайбек Кошоков Желкыяктын коштоосунда сиздерге жагымдуу маанай, кызыктуу маек курабыз. Сиздин да кызыккан сурооңуз, жылуу пикириңиз болсо 0995 20 20 81 WhatsApp номуруна SMS аркылуу узатсаңыз сөзсүз түрдө дарегиңизди жеткизебиз. Талайканда келиңиз. Желкыяктын коштоосунда чуу дегендер көрөрмандар үчүн бир ырсын алып. Анда не кылабыз эми? Эмеден батадан баштайлы. Хот эмебиз эфирибиз жакшы өтсүн. Элибиз айтылат го. Сөзүңүзгө алчам. Баягы кандай гана жумуш болбосун. Баягы бата менен башталат го. Элибизде жумуш. Ошого батадан баштайлы. Жолдошбек агайыбыздын Ак бата деген ырынан баштайлы да бүгүн. Жакшы болот. Айрымдарга жагар мүмкүн о жакпаса, а мен үчүн ыйык нерсең ой ак бата. Кылымдарды келе жаткан карытып, неге болбой жакшы салттың ой сактаса. Карап турсаң аксакалды адамды, суу куйганда алкап сенин ой балаңды. Өмүрлүү бол, талайлуу болса дагам, эл улуу бол деген сөзүң ай жаманбы. Жегім ыркай көз жарганда жаңыдан, ата энеси бата тилейт барынан. Неси жаман келген элдер деп турса, өмүрлүү бол жүзгө жаша ой карыган. Бакыт тилеп, талай тилеп, бак тилеп, эл улуу бол деген кандай ой жакшы кеп. Бул тилектер адалдыкка чакыруу, тилеп жаткан адамдарга ой ак тилек. Бул тилектер дилдердеги тазалык, ошондуктан карылардан ой баталык. Кандай сонун болор эле деп ойлоймун, кала берсең элдин улуну. Эх кыргыз улуму аталык. Вале, колчобалы рашын билдирели. Урматтуу көрүүчүм, сиз 5-чи каналда түз эфирде ак чөнмөк программасын көрүп жатасыз. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов, студиябыздын мейманы, ырыс аткаруучу, көп кырдуу талант Талайбек Кошоков. Дал ушундай Желкыяктын коштоосунда сиздерге бүгүнкү кечтин алкагында жагымдуу маанай тартуулайбыз. Кызыккан сурооңуз, жылуу пикириңиз болсо төмөндө турган WhatsApp номурга калтырыңыз. Сөзсүз түрдө өз дарегинде жеткизебиз. Талайке ушул көпчүлүк учурда өзүңүз айтып атпайсызбы? Мен бир чармачылыкка баш отум менен киреше элекмин депчи. Анан көп учурда байкап да жүрөбүз. Буга чейин дагы бир топ атайын клиптер тарттыңыз. Анан ошо акыркы учурларда дагы сизден дагы бир жаңы эмгектерди, жаңы ырларга образдар күтсөк болобу? Мен өзү жаңы ырларды мындай ырдап, даярдап, запись кылып, даярдап койгом. Бирок мынау өзүң көргөндөй пандемия башталгандан бери эмнегедир ушунчалык бут тосуу болду ушул баягы клип тартканга, башка болгонго. Анан ошол негедир ошолдон бери эле мындай эч баштап чыгынып, мындай чыгып бир клип тартып чыгарганга эч негедир кол тийбей атат да.
Кандайдыр мындай клипмейкер бош болсо мен бош болбой калам, мен бош болсом ал бош болбой калат. Ушундай болуп эле бир деме болуп эле жол ачылбай атат да, негизи саат убактысы чыкпай атат. Анан буйруса сөзсүз аракет кылабыз, аракеттебиз дегенде анан бул нерсени буга киришип, буну сүйүп, мунун артынан түшкөндөн кийин аягына чыгыш керек дегендей. Орто жолдо калтырбаш керек. Бул баягы спортто эле да, спорттун артынан түшсөң, спортсмен болуп атагың чыгат бир жерден. Аягына чыгыш керек, Ооба, анан жөн эле мындай эле жүрсөң, анан спортто мүмкүн жүрөсүң, мүмкүн бул спортсмен деп айтыш мүмкүн, бирок бир деңгээлге чыкпайсың да, анан ошол баягы кайсы бир чөйрөнүн арасында калып каласың. Ошол жерде баягы көлөкөдө каласың да, ошондой да. Ошон үчүн баарын бирдеменин артынан түшкөндө аягына чыгарыш керек деп ойлойм. Эми мунун артынан түшүп, баягына чыгарабыз деп hareket kılavuz değil anın kimden çıkarıp gittim ben kıyımın degenden alısırak duraydı. Hareket kılavuz. Oğa da örmeyin bir o hareket kılavuz. Aytып атпайсызбы? Ушундай бир учурлар болуп атат, убакыт саат чыкпай атат депчи. Өзүңүз дагы чет өлкөгө көп чыгасыз да. Анан балким ушул сценарийди өзгөртүп, ошол чет жактан бир атайын бир ырга клип тартыш бир ой идеялар барбы? Ооба, бар го, мындай да. Чет өлкөгө чыксаң бир жакын арадан жакын жерден тартып келгенге буга дагы бир шарт керек да, буга дагы. Өзүңүз атайын көп чыгасыз го чет мамлекетке. Өзүм барганда эми өзүмдү өзүм тарта албайм да бар. Жок, мисалы үчүн ошол баратканда эле бир клипмейкерди чогуу ала барып, сценарий менен барып. Ошол ойдо бар, бирок мындай кышка бир ошондой ой бар баргангачы. Себеби дегенде биз азыр баягы мен көбүнчө эле эс алганы баягындай эмеге көнүп алдым да, баягы лайнерге чыгыпчы баягы азыр Incruises деген бир компания бар го, ошого жазылып алганбыз да, ошону менен барабыз көбүнчө биз көп барып келдик эми бир 3-4 жолу барып келдик. Азыр могул Кудай буйруса августта 5-жолу кетип атабыз ошол. Август айында. Кайсы мамлекетке бар? Кайсы мамлекетке барасыздар? Америкада, Майамиден отурабыз. 8 күн жүрөбүз. Ошол жака барып эс алып келели деп баратабыз эми. Анан кийинкини пландаштырып атабыз. Февралда ошол биз менен жаңыдан азыр жазылгандар бар, ошол Incruis'кан тааныштар, достор, ишенбей жүрүп, акыры келип ишенип жазылгандар бар. Дагы ишенбей жүргөндөр да бар. Анан ошол ишенип жазылып достор, көпчүлүк достор, тааныштарыбыз жазылды. Ошолор эртең февраль айында жакыныраак бир круизге Дубайга же болбосо Турцияга бир жерге апарып ойнотуп келели деген эме бар, ниет бар. Анан ошондо ошол сен айткан идеяны кошо ала кетип барып туруп, бир ошоктон да тартып келсе болот деп ойлойм. Азыр айтып атпайсызбы? Атайын ошондой бир баягы эс алууга жазылып алып депчи. Бул кандай эс аласыздар мисалы үчүн? Ал жерде шарттар эмне кылыш керек? Кантип эс алдырат? Бу жерде азыр муну баштасаң эфирибиз бүтүп калат го дейм да азыр. Буга эки эле шарты бар да жазылгандай. Өзүң акчаңды төлөп чогултуп бара турган шарты бар. А жерде дагы бир 25%, 30% эконом кыласың. Анан бекер бара турган шарттар бар да, жолдор бар мындай. Анан ошол эки акчасы барлар айтат. Бекер барып келсе да болобу, Бекер барып келсе да болот. Эми айрда бир аз иштеп коюш керек да. Бекер иштеке жок дейм. Совсем бекер иштеке болбойт да. Такыр иштеке. 100% бекер деген, 100% бекер иштеке болбойт, бир аз иштеш керек ага. Анан жөн өзүм жанакы каражаты барлар ай сайын эле акчасын төлөп эле биз чогултуп эле барабыз деп шарты барлар ошентет. Анан бир аз мен жок бекер барам дегендер кыймылдайт, иштейт. Анан бекер барат. Биз азыр ошол бекерине чыгып алганбыз, азыр бекер барып атабыз, Кудай буйруса. Мындан арыда бекер барганга аракет кылабыз дегендейчи. Не деп коет? Канча аракет кылсаң ошончолук ийгилик жылмаят дейт. Ошон үчүн айтат элем, урматтуу эле көрүүчүм. Кандай гана учурда, кайсы гана шартта болбой, алдыбызга койгон максатын өтөбүзүнө жете билели деген пикирди айткым келип турат. Келип түшкөн SMS билдирүүлөрдүн дарегинде жеткизе турган болсок, акыры сандары 700 менен аяктаган абонент. Саламатсыздар, кутмандуу кечиңиздер менен. Ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Эфириңиздер ар дайым тунук болсун.
Талайбек Кошоковдун буга чейин социалдык тармактардан Жолдошбек Мамажановдун ырдаганын, ошолорго клип тартканын көрүп угуп жүрөбүз, ыраазычылык билдиребиз, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Өзүңүз айткандай, баш отуңуз менен киришип, чыгармачылыкта бир топ өзгөрүүлөрдү, Жолдошбек Мамажановдун ырларын жаңыдан ырдап чыгууга биз сизге тилектешпиз дейт. Акыркы сандары 700 менен аяктаган абонент. Дагы бир SMS билдирүү бар. Акыркы сандары 558 менен аяктаган абонент. Саламатсыздар, кутманды кечиңиздер менен. 5-чи канал ичиңиздерге ийгилик болсун. Мүмкүн болсо жагымдуу чыгармалардан Жел кыяктын коштоосунда уксак болобу дейт. Сөз түрдө алдыңкы мүнөттөрдө жаңыртабыз. Келиңиз анда. Ырдайлы дагы. Дагы ырдайлы, анда эмне кылабыз? Элдерге белек кылалы анда, бир майрамдык белек деп туруп. Майрамдык белек. Майрамдык белек деген ырга дагы атайын жаңыдан аранжировка кылдырып ырдап чыккансыз, э? Ырдап даярдап койгом, ага да клип тартыш керек. Аны клип мейкер азыр даяр, азыр бошоду, эми буйрусак күндөрүн ушул ара күндөрдө барып тартабыз буйруса. Кыргызстанда эле тартылат. Кыргызстанда эле тартабыз. Ага чейин анда Жел кыяктын коштоосунда жандуу ырдоого азыр дайла ырдап туралы анда. Топпой калсын. Gül tappadım solboy turgan, gülzarlardı kıdırıp, tür tappadım oңboy turgan, karay berim kızım. Tür tappadım oңboy turgan, karay berim kızım. Gül sunsam da mayramından, bal gülü bir gün taştalar. Yıl ötkönsen uşul mayram, kayraдағы baştalar. Yıl ötkönsen uşul mayram, kayraдағы baştalar. Nay 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 nay, nay 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 nay, nay 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 nay. Bilek alıp bersem dağı, baluluğum kalaysın. Yıl aylanıp mayram gelse, canı bilek samaysın. Yıl aylanıp mayram gelse, canı bilek samaysın. Könüldögü belegimdim, köp kıdırıp tabandım. Gündür gelip cebol bosu, bilek bir kalandım. Gündür gelip cebol bosu, bilek bir kalandım. Nay 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 nay, nay 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 nay, nay 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 nay. Artık körüp belekterden, sezim gülün arnadım. Hardap perim kapa bol bol, mayram sayın arnadım. Irdap perim kapa bol bol, mayram sayın arnadım. Gül izlemeyi gülzarlardan, taptım okşay tözüngü. Irdap perim kapa bol bol, mayram sayın arnadım. Irdap perim kapa bol bol, mayram sayın arnadım.
майран сайын ырдап берем капа бұлбұл майран сайын най 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 Бале, қол чабалым, Расыл Петрелеп, мен ушул аткарушылар ырдап жаткан учурда, жана Бекбаруевдин Делбирим деген ырында ай-ай деген жери бар го. Ошол жер аябай жагат да, кошул ырдагангачы. Анан азыр сиз жерден най-най деп атпайсызбы? Мага ушул жакты, кошул ырдаганга жакшы экен да. Урматтуу көрүүчүм, 5-каналда Түз эфирде Ак чөлмөк программасы, студиябыздын мейманы Талайбек Кошоков. Талайга буга чейин ушул азыркы учуруңузга чейин бир топ мамлекеттик кызматтарда да эмгектендиңиз, жеке ишкерлик менен алектенип жүрөсүз, анан чыгармачылыкта алып жүрөсүз. Ушул азыркы турган турпатыңызга, буга чейинки өткөргөн жашооңузга, мындай көз чаптыра турган болсоңуз, мындай жашооңузга ыраазы болосузбу? Мен чынын алганда жашоомо толугу менен ыраазымын да. Себеби дегенде биз өз туулганда Советтер Союзу болгондо жакшы убакта туулган экенбиз. Анан биз бир аз чоңойгондо перестройка болуп, башка болуп, заман өзгөрүп, алдан өзүнчө бир жакшы заман болду, аны дагы бир сүрдүк десек болот жаштыгыбызда. Анан кийин жумуш иштеп, ал жерден өзүбүздүн билгенибизди, өзүнүн салымыбызды салып, иштеп, элге кызмат көрсөттүк. Алда бир өзүнчө бир башкача бир күндөр десем болот да, алда баягы. Күчүң барда таш чайна дейт го. Күчтүн барында иштедик, кызмат көрсөттүк. Эми болсо мен ойлойм, жыргап, жан эргитип, ырдап дегендей жаш улгайгандан кийин ушинтип эс алып, ырдап берип, же болбосо мыр угуп, ушинтип бир мындай шаан чөкөттө жүргөн жакшы го деп ойлойм да. Кайра барып бир жерде креслодо отуруп, дагы бирөөлөрдүн арызын алып, анан дагы кыйналып, анан дагы кантип жумушуну бүтүрөткөм деп жүргөндөн көрө мындай сүйгөн ишиңди кылсаң жакшы болот да. Мисалы тоого чыгасың, же болбосо залга кирип тренировка кыласың, же болбосо эс алганы бир жакка барасың, болбосо мырыңды ырдайсың. Өзүң өзүңө директор дегендей. Эгерде азыр ушул жерден суроо берейин, айтып атпайсызбы? Азыр эми эс алыш керек депчи. Ушул убакка чейин атайын кызматтарда жүрдүк, эс алыш. Эгерде азыр дагы ушул учурда сизге кызмат сунуштоолор болсо барасызбы? Эми эч менден башка барып аткара турган киши жок болсо барам да. Ошо кызмат. Аркалап кеткен колдон келет да. Ооба, анан эми ал баягы иштеп жүргөн жумушуңда ал эстен чыкпайт. Мисалы врач болуп иштегем, азыр стоматолог болуп барып иште десе азыр деле иштеп кетем. Себеби иштеп жүргөм да. Мисалы юрист болуп иштедик, аны деле азыр барып иштеп кетесиң. Бираз эми тажрыйбаны мүмкүн бир аз артта калдык, эми аны кууп жетсе болот, эми иштеп кетсе болот эми баары. Жакшы жооп болду. Көрөрмандардан келген жылуу пикирлер бар. Акыркы сандары 559 менен аяктаган абонент. Кутман кеч 5-канал ишиңерге ийгилик. Айтайын дегенибиз, жасап жаткан иштериңерге ийгилик болсун. Каналыңардын эфириңер тунук болсун дейт. Талайбек Кошоковго чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Кошулузга катышып, Каха Урай эжебиз менен ырдаган ырын эсинде бар болсо, мүмкүн болсо ырдап берсе жакшы болот эле. Ал эми эсинде жок болсо, өзүнө жаккан ырлардан ырдап беришин суранабыз. Алдын ала чоң рахмат. 559 менен аяктаган абонент SMS билдирүү калтырган. Кутман кеч, ассаламу алейкум. Жалпыңыздарга салам айтабыз. 5-канал ишиңерге ийгилик болсун деп чоң рахмат Расылов билдирет. Урматтуу көрүүчүм, сиз бизге канчалык жылуу пикир жазсаңыз, биз ошончолук ишке болгон эргүүбүз дагы күч алат деп айтсак жаңылышпайбыз. Абдан жагымдуу ырдайт экенсиз, ишиңизге ийгилик болсун. Бар болуңуз, жасап жаткан жумуштарыңыз ар дайым албан ийгиликтерди каалайбыз деп Нурлан Эркебаев деп акыркы сандары 212 менен аяктаган абонент пикирин калтырган. Акыркы сандары 128 менен аяктаган абонент пикир калтырып атат. Саламатсыздар, Кутман кечиңиздер менен. Мүмкүн болсо алдыда да ырдап бериңиз десе сөзсүз түрдө жагымдуу чыгармаларды аткарабыз. Бул жерде көрөрманыбыз баягы
каткырган бир бытыкчалар жүрүп өтүптү. Эгерде эч ким болбой калса барам дегенди жакты дейт. Эгер ушундай жакшы жылуу пикирден кийин көрөрмөндөр үчүн дагы бир ырдайлы. Андан кийин кайрадан дагы жылуу пикирлер келип атат. Бул жерде жооп дарыгын жеткизебиз. Нурлан көрүп атканына таң калдым. Ал өзү жанакындай чоң машина айдайт, туура айдайт, бир иним болот. Ал азыр Москвада жүрсө керек азыр. Россияда жүрөт да. Ошол жерден көрүп жазып атканына азыр отуруп таң калтам. Ошол жактан 5-чи канал тартат экен. Bizde онлайн. Анда ошол интернет аркылуу онлайн көрүп. Bizde онлайн интернет аркылуу дүйнөнүн булуң бурчунан көргөн кыргыз боордош мекендештерибиз бар. Ошол эле Россиянын Москва шаарынан, Америкадан, Кореядан эмгектенип жүргөн кыргыз боордошторубуз, мекендештерибиз биздин 5-чи канал чөнөк программасын ар дайым күзөтүп көрүп барышат. Ошону менен бирге эле жылуу пикирлерин да узатып турушат. Ар дайым жасап жаткан ишиңиздерде ийгилик коштосун дейли. Өлкөңүздөргө, киндик кандамга жериңиздерге аман эсен келиңиздер. Иштеп жаткан ишиңиздерге жараткан Кудай береке берсин деп тилек айталы. Бизди өлкөбүздүн 7 дубандан көрүп жаткан жалпы мекендештерибизге Бишкектен 5-чи каналдан түз эфирден кечки салам деп салам жолдойбуз дагы. Студиябыздын мейманынан дагы бир жагымдуу ырсыраналы. Анда жана ким кайрылды экенин билбейм, мен баягы коштубузда биз Гүлнар экөөбүз сүйүү жазын ырдаганбыз. Анан экинчи ырды унутуп калдым, азыр көп жыл болду. Түгөлбек Казаков агайыбыздын сүйүү жаз деген ырдаганбыз. Эми азыр аны көптөн бери ырдабай жүрдүм эле, аракет кылып көрөйүн, мейли, ошончо сураныч болуп калды. Булырга көптөн бери көңүл бөлбөй азырбыз. Өзүңүз ошол ырларды ырдап жаткан учурда айтып атпайсызбы, көптөн бери токтоло электим депчи. Кайсы ырларга көбүрөөк токтолосуз? Кайсы ырларга көбүрөөк ырдайсыз? Жаңы ырларды эметсең, баягы үйрөнсөң, ошол ырларга кете береткенсиң да эски ырлар калып кала берет экен да. Баягы канча жаңы ырды жаттап үйрөнсөң, ошону бышыктайын деп, ошолорду кайра ырдап, ошонун үстүндө иштей береткенсиң, бул жанакы ырлар ырдап жүргөн ырлар калып кете берет экен да.
аккордеон менен да иштеп туруш керек да, экөөнү коштоп туруш керек. Анан бир эки кайталап албасаң, ал унутула берет экен да. Ошон үчүн мындай айтканда, шаар айтканда ойноп бурдап кеткенде бир аз эмелер болот экен да, мындай кыйынчылыктар жаратат экен. Анан ойноп бурдап жүргөн эмелер болсо анча адашып эметпейсиң да. Бул да баягы да бир муну ойноп үйрөнгөн, бул да өзүнчө бир эме да. Буга да бир отуруп, шык керек, буга отуруш керек, муну иштеш керек. Муну ойнош бул 99% мээнет да. Анан 1% талант болсо керек деп ойлойм. Анан эми Майрамбектердики бир 50% эме Абидин экөөнүкү эме болсо керек. Талант, анан кийин калган мээнет болсо керек. Элүү Биздики 99% мээнет да бизки. Келип түшкөн билдирүүлөр бар. 8-18 менен аяктаган абонент Кутман кеч 5-канал тунук эфир каалаймын. Талайке чыгармачылыгыңызга чоң-чоң ийгиликтер болсун. Угармандарыңыздын саны дагы да көбөйө берсин деп тилек айтам. Бар болуңуз. Жараткан Кудай сизге чын ден соолук, узун өмүр берип, үй бүлөңүз менен, небере чөйрөңүз менен аманчылыкта жүрүңүз деп акыркы санары 818 менен аяктаган абонент пикирин калтырып жаткан учуру. Кутман кеч, ассаламу алейкум. Мүмкүн болсо бир ыр сураналы дедик эле. Азыркы учурда биз досторубуз менен жакшылык кечеде олтурабыз. Жалпыңыздарга Кутман кеч деңиздер дагы бир ырдап бериңиздерчи суранабыз деп урматтуу эле көрчүм. Эгерде сиз кайсы бир жерде жакшылык кечеде отурган болсоңуз, сыналгын үнүн бийиктетип туруңуз. Анан алдыңкы убакыттарда сиздерге арнап сөз түрдө жагымдуу чыгармаларды тартуулайбыз. Ассаламу алейкум, Кутман кечиңиздер менен. Талайбек, сенин ырларыңды угуп жатам. Өмүрүң узун болсун, иштериңе ийгилик болсун. Сени көргөндө Жармат акемди көргөндөй болуп атам. Саламым менен Майлуу Сайдан Рахман Парпибаев акең деп акыркы санары 905 менен аяктаган абонент пикирин калтырып жаткан учуру. Азыр айтып атпайбы Талайке, бул жерде сиздин угармандарыңыздагы, сизди тааныган инсандар да пикирин калтырып атпайбы? Ошону менен бирге көрөрманыбыз суроо калтырып атат, сураныч калтырып атат. Бир жакшылык кечеде олтурдук эле депчи. Урматтуу эле көрүүчүм, келиң сыналыңыздын үнүн бийиктетиңиз. Анда жалпы бүгүнкү күндө сенин өзүнө өздүк майрам белгилеп жаткан инсандардын, үйүндө жакшылык кече өткөзүп, бир жакшылыкка себепчи болуп жаткан инсандардын жалпыңыздан урматыңыздарга деп Талайбек Кошоковдон төмөндөгү чыгарма сиздер үчүн сунулат. Кечеде болсоң да бир аз булардын көңүлүн ачып берели анда. Кичине аялдарын кызгантып, жигиттердин атынан анда баары бир сени сүйдүрөм дегендерди аткарып берели анда. Kança yıl güttüm özündü, kay yerde yürüdüm köründü. Kança yıl düştüm ardından, kayberen kulun bir gündü. Kança yıl düştüm ardından, kayberen kulun bir gündü. Жаңылбай саға қабылдым, жазаппай оғын тигізем, азапқа түртігейсің да, ақыры сені сүйдіріп, бар бір сені сүйдіріп. Askası büyük top olsam, akharım bolum getpegen, jalbırtap küygen ot bolsam, jalının bolum öçpegen. Jalbırtap küygen ot bolsam, jalının bolum öçpegen. Жаңылбай саға қабылдым, жазатпай оғын тигізем, азапқа түртігейсің да, ақыры сені сүйдіріп, бары бір сені сүйдіріп.
Sudan çıkan taş bolom Sezdirmey ötken kurakta Sen üçün kayra jaş bolom Sezdirmey ötken kurakta Sen üçün kayra jaş bolom Жаңылбай саға қабудым Жазатпай оғын тегізім Азапқа түртібейсің да Ақыры сені сүйдіріп Ғалибім сені сүйдіріп Жаңылбай саға қабудым Жазатпай Azapқа түртібейсің да ақыры сені сүйдіріп бari bir seni sүйдіріп bari bir seni sүйдіріп Vale, Холчубалы, расылып білдірелі. Құрмат телекөрүүчүм, студиябыздын мейманы Талайбек Кошоковго жиберип жаткан SMS билдирүүңүздө сөз түрдө алдыңкы мүнөттөрдө жаңыртабыз. Кутманды кечиңиздер менен 5 канал ичинде ийгилик каалайбыз. Талайбек Кошоков, бар болуңуз, чыгармачылыгыңызда ийгиликтерге жетиңиз. Өзүңүз айткандай жаңы чыгармаларды бат-баттан тартуулап турсаңыз, аябай кубанат элек. Акыры сандары 221 менен аяктаган абонент SMS билдирүү калтырып жаткан учуру. Ассалому алейкум, Кутман кеч жалпыңыздарга жалпы Кыргызстан жергебизге тынчтык, элибизге ынтымак, сиздердин эфириңиздерге тунук эфир каалайбыз, сиңиздерде ийгилик болсун. Талайбек Кошоков, чыгармачылыгыңыз бийиктей берсин, үй бүлө мүчөлөрүңүз менен аман болуңуз деп Аксыдан Жумаевдердин үй бүлөсү жалпыңыздарга жакшы маанай, элибизге тынчтык, бейпилчилик каалайт дейт. Акыры сандары 495 менен аяктаган абонент. Урматтуу телекөрүүчүм, эгерде бизди түз эфирде көрүп жаткан болсоңуз, анда биз дагы сиздин жасап жаткан иштериңизге, үй бүлө мүчөлөрүңүз менен аман болуңуз, жараткан Кудай бөөдө кырсыктан, жалган жаладан сактасын деп тилек айталы. Акыркы сандары 509 менен аяктаган абонент Кутман кеч, мүмкүн болсо окуп коюңуздар дейт, окуйбуз. Талайбек Кошоковдун чыгармачылыгына ийгилик каалайбыз. Мамажан Жолдошбек Мамажановдун ырларын көп ырдап жүрөсүз. Ушунуңуздан жазбаңыз, көз өткөн авторларды элдин эсине салып тургандагы жакшы жумуш деп акыркы сандары 509 менен аяктаган абонент SMS билдирип калтырып жаткан. Кутман кеч дагы бир жолу мүмкүн болсо Талайкеден окуп койсоңуздар дейт. Талайке чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Сураныч көбүрөөк ырдап турсаңыз дейт. Акыркы сандары 818 менен аяктаган абонент. Акыркы учурда экөөбүз көп сүйлөп коюп атабыз. Ырчылык менен көп алектенбей калдыңызбы же жаңы чыгармалар үстүнө иштебей атасызбы? Көбүрөөк ырдасаңыз деген суроолор болуп атат да. Көп сүйлөп атат окшойбуз. Азыр көбүрөөк ырдап атат окшойт. Жок, көп сүйлөгөн жокпуз, жакшы эле сүйлөшүп атабыз. Ассалому алейкум, жалпы 5 каналдын жамааты Акчөнөмөк программасы. Кандайсыздар, ишиңиздерге ийгилик болсун. Талайбек Кошоков аганын бүгүнкү эфирде көрүп жатканыма аябай кубанычтамын. Жолдошбек Мамажановдун ырларын көбүрөөк ырдасаңыз дагы дейт. Жолдошбек Мамажановдун негизи сиздин чыгармачылыгыңызга, ошо ырдап жаткан ырларыңызга кайрыла турган болсок, Жолдошбек Мамажановдун ырларын көбүрөөк ырдайсыз да. Бул үй бүлө мүчөлөрү менен мамилеңиз жакшы болсо керек. Биз агабыз менен да аябай жакшы элек. Жолдошбек агай мен эмес, менин атам да жакшы болчу. Жолдошбек Мамажановдун иниси менин жакын досум болот. Ал дагы азыр карап көрүп турса керек. Бүгүн такай эле калтырбай көрүп турат эмелердичи. Ушундай кечелердичи. Эфирлерде себеби дегенде бул өзү чыгармачылык адам, ошол Жолдошбек агайыбыздын жоктугун билгизбей, ошонун ордун басып, өзүнүн ырларын өзүндөй кылып ырдап, азыр ошол түштүк тарапта бүт бары жокко даңазаланып, мындай аты чыгып, баары таанып калды. Мурда агасы барында бул баягы көмүскөйдө жүргөндөй эч ким анча билбейт эле, тааныбайт эле. Экөөбүз эле анча мынча жерге барып, жашынып алып, достор менен ырдап жүрчү элек.
Анан азыр болсо мындай кадимки чоң эле эме болуп азыр жакшы элге таанылып, азыр жакын арада Бишкекке келет. Буйруса силердин мүмкүн чакырып калсаңар, силердин эфириңерге да келип катышып берет. Жакын арада келем деп айтып аткан. Анан ошол кыскача ошонтой эле, анан көп сүйлөп атасың дагы деп айтышпасын. Соңку СМС билдирүүлөрдү арегин жеткизебиз дагы. Ошо менен эфир жыйынтыктайбыз. Кутман кечиңиздер менен, саламатсыздарбы? Таалайбек Кошоковду көргөнүмө аябай кубанычтамын. Байкени жакшы тааныйм дейт. Аябай билимдүү, кишиге кылган мамилеси жакшы, сулуу инсан дейт. Көргөнүмө аябай кубанычтамын. Бар болуңуз дейт. Акыркысындары 424 менен аяктаган абонент СМС билдирүү калтырган экен. Дагы бир СМС билдирүү бар. Соңку СМС билдирүү. Ассаламу алейкум, Кутман кеч. Талайке, ишиңизге ийгилик болсун. Сизге көптөгөн жакшылыктарды каалаймын. Үй бүлө мүчөлөрүңүз менен аман болуңуз, балдарыңыздын жакшылыгын көрүңүз дейт. Акыркысындары 004 менен аяктаган абонент пикирин калтырып жаткан учуру. Студиябыздын мейманы ырча аткаруучу Талайбек Кошоков болду. Сиздер менен коштошобуз, урматтуу телегөрүүчүм. Талайке, ишиңизге ийгилик. Кудай буйурса, алдыда дагы сизди айтып атасыз, Жолдош Мамажановдун иниси, Мамут Мамажанов Бишкек шаарына келе турган болсо, эфирибиз даяр. Кудай буйурса, ошол күнгө жеткизсин Кудай деп тилек кылалы. Сизге ишиңизге ийгилик болсун, аманчылыкта жолугалы. Рахмат. Урматтуу телегөрүүчүм, ушун менен эфир жыйынтыктайбыз. Аты жөнүм Шабдан Гүлжигитов, биздин башкы режиссерубуз Бакыт Качкыновго жана үн режиссерубуз Мурат Ахметовго ыраазычылык билдиребиз. Бизди аба толкунда башкарган Сыдык Асаналиев агабыз болду. Барыңыздарга ыраазычылык, аманчылыкта жолугалы, күнүңүздөр бейпил болсун.